Эфирде 11 сентябрь алынған жаңылықтардың топтамы. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаттары сентябрь айында жыйынга чогулушпаса дагы маянасын толугу менен алышат. Манас эпосу казак тилине которулду. 7 жылдан бери издөөдө жүргөн кылмышкерлер Москва шаарынан кармалышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Алдыдагы парламенттик шайлоолорго даярдык көрүү алкагында чет өлкөдөгү шайлоо участоктары тийиштүү жабдуулар жана гигиеналык коргоочу каражаттар менен өз мөөнөтүндө камсыздалышы керек. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Акрам Одумаров Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине депутаттарды шайлоо өткөрүүдө, шайлоо комиссияларына уюштуруу маселелерин чечүүдө жана материалдык техникалык камсыздоодо көмөк көрсөтүү боюнча республикалык штабтын жыйынында билдирди. Жыйындын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Тышкы иштери министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын чет өлкөдөгү мекендештердин добуш берүүсү үчүн тийиштүү шарттарды камсыздоо боюнча жана биометрикалык маалыматтарды чогултуунун жүрүшү тууралуу маалымат угулду. Белгиленгендей, чет өлкөдө 44 шайлоо участогу түзүлгөн. Аларды тийиштүү материалдык техникалык база жана гигиеналык коргоочу каражаттар менен камсыздоо маселелери иштелип жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын фондуна түшкөн каражат жана анын чыгымдалышы тууралуу маалымат жарыялады. Документке 4 сентябрга чейинки маалыматтар жазылган. Бул күнгө чейин корогон каражаттын дээрлик бардыгы көчөгө илгенге баннер чыгарууга, гезит, телерадио жана сайттарга жарнама берүүгө кеткен. Биримдик партиясы түшкөн каражат 97 миллион 400 миң сом. Чыгымдалганы 85 миллион 527 миң 700 сом. Кыргызстан партиясы түшкөн каражат 68 миллион 474 миң сом. Чыгымдалды 61 миллион 679 миң 600 сом. Мекеним Кыргызстан партиясы түшкөн каражат 64 миллион 829 миң сом. Чыгымдалганы 62 миллион 182 миң 700 сом. Атамекен партиясы түшкөн каражат 35 миллион 620 миң сом. Чыгымдалганы 30 миллион 484 миң 700 сом. Бирбол партиясы түшкөн каражат 32 миллион 471 миң сом. Чыгымдалганы 29 миллион 283 миң 400 сом. Замандаш партиясы түшкөн каражат 31 миллион 47 миң сом. Чыгымдалганы 27 миллион 304 миң 600 сом. Республика партиясы түшкөн каражат 17 миллион 243 миң 500 сом. Чыгымдалганы 14 миллион 440 миң 100 сом. Мекенчил партиясы түшкөн каражат 9 миллион 612 миң 700 сом. Чыгымдалганы 8 миллион 92 миң сом. Афганистан согушунун ардагерлери партиясы түшкөн каражаты 7 миллион 624 миң сом. Чыгымдалганы 7 миллион 275 миң 700 сом. Социал-демократтар партиясы түшкөн каражат 7 миллион 349 миң 100 сом. Чыгымдалганы 7 миллион 310 миң 400 сом. Мекен ынтымагы партиясы түшкөн каражат 6 миллион 480 миң 700 сом. Чыгымдалганы 6 миллион 94 миң 800 сом. Реформа партиясы түшкөн каражат 6 миллион 361 миң 400 сом. Чыгымдалды 6 миллион 78 миң сом. Чоң Казат партиясы түшкөн каражат 6 миллион 163 миң сом. Чыгымдалды 6 миллион 38 миң сом. Ыйман Нуру партиясы түшкөн каражат 6 миллион 16 миң сом. Чыгымдалды 5 миллион 927 миң 787 сом. Ордо партиясы түшкөн каражат 5 миллион 925 миң сом. Чыгымдалды 5 миллион 922 миң сом. Белгилей кетсек, бүтүн Кыргызстан партиясы 4 сентябрда жарыштан четтеп сот процесси менен жүргөндүктөн алардын маалыматы камтылган эмес. Жогорку кеңештин депутаттары сентябрь айындагы маянасын толугу менен алат. Бул туурасында парламенттин маалымат кызматынын жетекчиси Ибраим Нуракун уулу Facebook баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында, жогорку кеңештин депутатынын статусу жана регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык жогорку кеңештин депутаттары
Жаңы чакырылыштагы депутаттар ант берип, кызматына киришкенге чейин эмгек акысын үзгүлтүксүз алмакчы. Депутаттар жыйынга чоолбай эле маян ала береби деген сөздөр да айтылууда. Жогорку кеңештин депутаттары шайлоо өнөктүгү учурунда парламенттин трибунасын өз партиясынын кызыкчылыгы үчүн колдонуудан карманып, 1 ай бою региондордо эл менен жолугуу чечимин кабыл алган. Башкача айтканда, алар эл өкүлчүлүк милдетин аткарып жатышат. Эгер өнөктүк учурунда жогорку кеңештин кезексиз жыйынын өткөрүү муктаждыгы жаралса, алар 24 сааттын ичинде чогулууга даяр. Ошондой эле ал парламенттин бардык чыгымдары мыйзамдарда белгиленген нормалар менен гана жүргүзүлөөрүн баса белгиледи. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин депутаттарынын 1 айлык эмгек акысына бюджеттен 4 миллион сомдун тегерегинде акча бөлүнөт. Коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны өлкө боюнча 44 761 адамга жетти. Ал эми 11 сентябрга карата коронавирус жуккан жаңы 77 учур катталды. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова брифинг учурунда билдирди. Анын ичинде Бишкек шаарында 17, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 5, Ош облусунда 9, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 1, Ысык көл облусунда 9, Жалал Абад облусунда 13 жана Баткен облусунда 19. Жана ошондой эле соңку сутка ичинде 144 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 40 631 түздү. Жана Кыргызстанда акыркы 1 суткада коронавирустан каза болгондор катталган жок. Он 11 сентябрга карата 144 медицина кызматкерлерине 200 000 сомдон кенемте төлөндү. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова брифинг учурунда билдирди. Бүгүнкү күндө 144 медициналык кызматкерлерге бир жолку акчалык компенсациялар төлөнүп берилди. Бул бир жолку акчалык компенсациялар 200 000 сом өлчөмүндө төлөнүп берилди. Ал эми каза болгон 21 медициналык кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө бүгүнкү күндө 1 миллион сомдон төлөнүп берилди. Мындан сырткары Айнура Акматова компенсациялык төлөмдөрдү берүү уланып жаткандыгын кошумчалады. Транспорт салыгын төлөө мөөнөтү аяктагандан бери 10 күндүн ичинде жарандар 158 миллион сом салык төлөштү. Жыл башынан бери жалпы 685 миллион сом транспорт салыгы чогултулган. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлады. Унаа салыгын төлөө мөөнөтү 1 сентябрда аяктаган эле. Бирок ага карабастан салыктарды кабыл алуу уланууда. Мыйзамга ылайык салыкты белгиленген мөөнөттө төлөөгө үлгүрбөй калган унаа ээлери негизги суммадан тышкары ар бир кечиктирилген күн үчүн административдик айып жана туум төлөөгө мажбур болушат. Жеке жактар үчүн айыптын өлчөмү 1000 сом, ал эми юридикалык жактар үчүн айыптын өлчөмү 5000 сомду түзөт. Бишкекте 1 июндан 10 сентябрга чейин 3981 даана коомдук транспорт текшерилди. Мэриянын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, анда санитардык эрежелерди сактабаган айдоочуларга 284 протокол толтурулуп, 519 000 сом айыппул салынды. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын адистери, мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун жана патрулдук милициянын кызматкерлери рейдке чогуу чыгып жатышат. Алар коомдук транспортта санитайзерлердин бар жогун карап, жүргүнчүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Эскерте кетсек, COVID-19 пандемиясына байланыштуу автобустарга, троллейбустарга жана кичи автобустарга ар бир каттам сайын салонду дезинфекциялап, айдоочулар менен жүргүнчүлөргө бет кап жана медициналык мээле кийүү милдеттендирилген эле. Нур-Султан шаарында 10 сентябрда Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Жээнбек Кулубаев менен эл аралык Түрк академиясынын президенти Дархан Кыдырали жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Дархан Кыдырали Манас эпосунун 60 жылдан бери биринчи жолу казак тилинде басылып чыккан вариантын көрсөттү. Ал китепте президент Сооронбай Жээнбековдун дагы кириш сөзү бар. Манас кыргыз калкынын эпосу деген аталыштагы китеп Казакстандагы жалгыз манасчы Баянгали Алимжанов тарабынан даярдалган.
Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн жардамы менен Москва шаарынын өз мекенинде башкалардын ири суммадагы акчасын алдап кеткендиги жана жалган ишкерлиги үчүн издөөдө жүргөн 3 кыргызстандык кармалды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык Жалал-Абад облусунун 41 жаштагы тургунуна экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы тарабынан жалган ишкерлик беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, 2018 жылдын аягында издөөгө алынган. Экинчиси Чүй облусунда туулган 60 жаштагы аял. Аны Москва райондук милициясы ири өлчөмдө жасалган алдамчылык беренеси менен айыптап, 2013 жылы издөөгө жарыялаган. Кармалган 3-чү жаран Чүй облусунун 29 жаштагы тургуну. Ал дагы ири өлчөмдө жасалган кылыгы үчүн алдамчылык беренеси менен 2013 жылдан бери издөөдө жүргөн. Учурда кармалган жарандар боюнча жабырлануучуларга кабарланды. Кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн аларды Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси чечилүүдө. Кыргызстан саясий партиясынын жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин арасында ийгиликтүү ишкерлер жана бизнесмендер көп. Алар нөлдөн баштап чакан жана орто, ошондой эле ири кайра иштетүү ишканаларын түзүп, ошого жараша 10 миңдеген кыргызстандыктарды, анын ичинде региондордогу жумуш орундарын камсыз кыла алышты. Теманын уландысы кийинки материалда. Чакан жана орто бизнес бул өлкөнүн ички дүң продукциясынын 40%-ын түзгөн экономиканын локомотиви. Мындай ишканаларды анын ичинде аймактарда түзүү жана өнүктүрүү Кыргызстан саясий партиясынын эл үчүн деп аталган программасынын маанилүү бөлүгү. Бұл завод 2009 жылы негізделген, елге абдан жағат, жыл сайын арасына дағы елдің талабы бойынша жаңы азықтарды қошқанға арекет қылып келеміз. Екі завод бірігіп, içinde 100 адам ишменен алектенет. Бул цехте ваниль быштагы, кургатылган өрүк, мейиз жана башка таттуу сүт азыктарынын 9 гана түрү чыгарылат. Мындан тышкары, майлуулугу 50%га чейинки табигый каймак жана бышырылган сүт даярдалат. Бул жерде бардык санитардык эрежелер жана нормалар сакталат, дейт технолог. Бул цехте биз көбүнчө сүт азыктарын чыгарабыз, быштак жана быштактан жасалган азык-түлүктөрдү чыгарабыз, каймак чыгарабыз, үй каймагын чыгарабыз, ошондой эле сүт чыгарабыз. Чийки заттарды жергиликтүү дыйкандардан сатып алышат. Ошентип Сокулук районунун Күнтүү айылындагы бул чакан сүт дүкөнү баш калаанын жана Чүй облусунун базарларынан табигый жана экологиялык жактан сүт азыктарын чыгарат. Мындан тышкары ишкана 50дөн ашуун адамды жумуш менен камсыз кылган. Мен ушул жерде 3 жылдан бери иштейм. Молочный цехте, фасовкада. Мага аябай жагат бул жер. Айлыгыбыз жакшы. Чоң рахмат ушу предприятияны ачкан кишилерге, бизге жумуш бергендерге. Алыс жакка кетпей, ушу жерде иштеп атабыз. Бала акырасын жаныбызда. Ушундай предприятиялар көп болуп, ушу айыл жерлеринде ачылып турса, ойлойм баарыбызга жакшы болот болчу. Алыс жакка кетпей, ушул жерде иштеп, жумуш орун көп болгонгочу. Күнтүү айылындагы жашылча жемиштерди кайра иштетүүчү дагы бир ишкана тарабынан дагы 50 жумуш орду камсыздалган, консерваланган бадыраң, помидор жана табигый ширелер даярдалат. Эми сок чыгарабыз, маринация чыгарабыз, маринация помидор, бадыраң, капуста, ошондой продукцияларды чыгарабыз. Саясатка караганда экономика маанилүү. Бул Кыргызстан партиясынын талапкерлеринин ишинин негизги принциби. Алардын көпчүлүгү ийгиликтүү бизнес долбоорлорду жана ишканаларды таба алышты. Ошону менен жумуш орундарды түзүп, бюджеттен ордун толтурушту. Бүгүнкү күндө алар мамлекеттик башкарууда бизнес менеджментти колдонууга даяр. Алдыда 12 сентябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.